Саламатсыңарбы балдар. Бүгүн сабакта биз өзүбүздү баалоо тууралуу сүйлөшөбүз. Ошентип өзүн-өзү баалоо деген эмне? Бул өзүңдүн өзүңө карата мамилең. Бул өзүңдү көрүп турган нерсенин өзү. Бул өзүңдү ким деп эсептесең ошол. Туп-туура. Өзүн-өзү баалоо. Бул өзүнүн сапаттарын, жөндөмдүүлүктөрүн, кылган иштерин баалоо. Өзүн-өзүн тааныш үчүн өзүн объективдүү баалай жана өзүн сырттан карай билүү. Өзүнүн мүнөзүнүн жашоодогу тоскоол болуп жаткан терс жактарын жана бизге өнүгүүгө жардам бере турган оң жактарын аныктоо керек. Келгиле бир канча типтеги адамдарды карап көрөлү. Өзүнө ишенбеген адам тикке карай албайт, көзүн ала качат, башын төмөн алат, далысын бүкүрөйтөт, колдорун алдына алат, буттары бир аз чыңалып турат, учкаштырат же тыкыз коюп бүрүшүп отурат. Өзүнө ишенген адам тегерегиндегилердин көзүнө карайт, башын түз кармайт, эгин көтөрөт, далысы түз, ийиндери жайылган, буттарын ийиндин кеңдигинде коет жана бош таштайт. Өзүнө өзү ишенген адам көкүрөгү казанбактай, башы бийик көтөрүлгөн, текебер карайт, орой, колдорун бөйрөгүнө таянат. Өзүн ар кандай баалаган адамдар бири-биринен айырмаланышат. Өзүнө карата оң мамилелерди жана өзүнүн кадыр-баркын өнүктүрүүгө үйрөнүүсү маанилүү.